Кыргызстанда бул жылы суунун жетишсиздигинен улам электр энергия маселеси курч болду. Эксперттер мындай көйгөйлөр жакынкы жылдарда кайталанарын айтып, айрыкча кары аз болгон кыш буга таасир берет дешет. Бул учурда электр энергиясын алуунун башка жолдорун өнүктүрүү, болгон энергияны үнөмдүү колдонуу суроолору ачык бойдон калууда. Дагы бир маселе бюджетти толтурууга болгон аракет. Мамлекет менен бизнестин ортосундагы бири-бирине ишенбөөчүлүк, салык жана социалдык төлөмдүн жогору болуусу бизнестин формалдашуусуна тоскоол болуп, анын жыйынтыгында мамлекеттик казына толбой келет. Келерки жарым саатта капитал берүүсүндө ушул темалар менен тааныша аласыз. Биз менен болуңуз. COVID-19 пандемиясы бейформал экономикада иштеген кишилерге катуу сокку болду. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматына караганда, 2020 жылы бейформал иштеген кишилердин 70%га жакыны жумушсуз калган. Ошол эле эмгек уюму 20 жылы COVID-19'ду кармап турууга арналган изоляция жана башка чектөөлөр дүйнөдөгү жалпы жумушчулардын 81%га жакынына терс таасирин тийгизгенин айтып чыгышкан. Бул болсо 3,3 миллиард киши, анын 61%ы бейформал тармакта иштеп, саны 2 миллиард кишиге жеткен. COVID-19'нун таасири Кыргызстанды да буйта өткөн жок. Улуттук статистикалык комитет 2020 жылы өлкөдөгү бейформал экономиканын көлөмү 23,5%дан 20,8%га чейин, же болбосо дээрлик 125 миллиард сомго төмөндөгөндүгүн маалымдаган. Бул жерде кеп көмүскөдө иштеп жаткан бизнес ал жактан чыгып, ачык айкын иштеп жаткандыгы жөнүндө эмес. Кеп ковидтик чектөөлөрдөн улам компаниялардын акча жүгүртүүсү азайып, кээлери жабылганга чейин барышканында. Эгер бейформал экономикадан чыгуунун кайсы бир жетишкендиктери болгондо, бул нерсе бизнеске да пайдалуу болмок. Мисалы, карантин учурунда кайсы бир өлкөлөрдө бизнеске берилген жардамдар, бирок Кыргызстандын бюджети мындай жүктү көтөрө албай тургандай. Бирок бизнестин формалдашуусуна жардам бере турган башка факторлор да бар. Кыргызстанда 10 жумушчунун 7 бейформал экономикада эмгектенет. Анын көлөмү жалпы ички дүң продукциянын чейрек көрсөткүчүнө барабар. Эмне үчүн өлкөдө бейформал экономиканын көлөмү чоң? Негизи ошол 2021 жылы Кыргызстанда эл аралык эмгек уюму менен биргеликте ошол бейформал экономика боюнча изилдөө жүргүзүлдү. Ал жерде негизи изилдөөнүн жүргүзүлгөндө негизи Кыргызстанда чакан орто ишкерлердин түзүлгөн шарт, андан кийин ошол эле бейформал боюнча 500 ишкананын ичинде атайын сурамжылоо, андан кийин статистикалык ошо көрсөткүчтөрдүн баарын эске алып биз сурамжылоо өткөздүк. Ал жерде эң негизгиси Кыргызстанда ошо бейформал экономикага таасир берген же себеп болгон негизги багыттар чыкты. Анын ичинде ошо негизги биринчи көйгөйлөрдүн, алдыңкы көйгөйлөрдүн бирөөсү бул сот системасы. Андан сырткары ошол эле салык багытында отчет берүүнүн деңгээли, андан кийин мамлекеттик кызматтардын ишкерлерге сапаттуу сунулушу, ошол эле учурда ошол жердеги коррупция, андан кийин бул салык тармагында патент, андан кийин ошол эле социалдык төлөмдөр деп негизги ушул багыттар дейбизби, ушул нерселер таасир берип, анын ишкерлердин көпчүлүгү көмүскө экономикада бейформал эмеде иш алып барылат. Салыктык отчеттуулук татаал болгон үчүн аны кичи ишкердиктин ээси өзү жүргүзө албайт. Жыйынтыгында бухгалтер алууга анын артынан чыгашылардын өзүсүн алып келет. Андыктан жөн гана салык кызматында учетко турбай коюу жеңилирээк болот. Идеалдуулукта отчетту кантип тапшырууну ишкер өзү түшүнүп жасай алгандай болушу керек. Ал үчүн салыктык башкарууну жеңилдетүү зарыл. Отчет берүү системасы дагы оор болгонуна байланыштуу. Бул көп учурда чакан, анан баягындай кичи ишканаларда бул кошумча баягындай бухгалтерия алыш керек. Себеби ишкер өзүнүн оор болгонуна байланыштуу өзүнүн ошол кошумча чыгашалар болуп, анан жанагындай ошону көтөрө албаган учурда анан көмүскөгө кирип кетип аткан учурлар да болду да. Бул жерде эми түшүнүктүү, жеңилдетилген чакан ишкерлерге көбүнчө ушул салык боюнча отчет тапшыруу деп айтайлы, системасын жеңилдетүү маселесин сунушталды. Бизнестин формалдашуусуна таасир тийгизген дагы бир фактор бул соттук системага көп күч келүүсү. Эгер соттор адилеттүү жана эффективдүү болсо, бизнес кайсы бир учурларда өзүн коргоо алуу мүмкүнчүлүгү болуп, мамлекеттен жашынууга негиз болмок эмес. Азырынча мындай коргоо менен соттор жумуш берүүчүнү камсыздай алышпайт. Эми бул жерде сот системасында негизи бул биринчи мыйзамдардын баягы ачык айкын
мыйзамдарда болгон келишпестиктер, мыйзамдарда болгон жанагындай бир эле норма эки түшүнүккө ээ болуп калган учурларда же ишкер менен мамлекеттин ортосунда ошондой кандайдыр бир сот аркылуу тартышуу болгон учурда эми Кыргызстанда негизи статистика боюнча 95% мамлекеттин кызыкчылыгына чечилип калган көрсөткүч бар. А бул эл аралык практикада негизи ошо 50-60-тын тегерегинде болуш керек. Бул нерсе дагы ошол сот системасына болгон ишкерлердин ишениминин баягы көрсөткүчү да. Бул дагы ошол сот системасынын көмүскө экономикага себепчи болуп атканын бир көрсөткүчү. Андан кийин мисалы сот системасында өтө мындай маселе же каралган маселе өтө көп. Анан баягындай каралган маселе өтө узак мөөнөткө созулуп кетет. Ошол учурлардагы бул баягы көмүскө экономикага өзүнүн баягындай себебин таасирин тийгизет деген көрсөткүчтөр чыккан. Маал менен текшерүүлөргө мораторий киргизилгенине карабастан, бизнес дагы деле текшерүүлөргө даттанып келет. Ар кандай чечмелөөгө мүмкүн болгон так эмес мыйзамдар коррупциянын жана мыйзамсыз текшерүүлөрдүн бир себеби. Формализацияга начар өнүккөн кредиттөө дагы тоскоол кылат. Банктан карыз алуу жеңил эмес. Андыктан ишкерлер бизнести өнүктүрүүгө негизинен өз акчаларын коротушат. Жеткиликтүү кредиттер бизнести формалдуу жүргүзүүгө мотивация боло алмак. Ана арзан кредиттер боюнча эми бул жерде көбүнчө чакан, анан кичи ишкерлерге айтылган. Кыргызстанда негизи ички дүң продукциясына салыштырганда, мисалы биздин кошуна өлкөлөргө, ошол эле мисалы башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде негизи кредит өтө аз алынат. Анан ошол учурда көбүнчө чакан, жаңы иш баштаган же кичинекей ишкерлер жана кредитти тейлөө, мисалы ал жерде жанагындай залог маселеси, анан кийин пайыздык чендер тез таасирин тийгизип, көп ишканалар бул жерден кредит ала албай калган учурду бул эл аралык тажрыйбанын негизинде ошо сот кредит алуу эмесин жеңилдетүү. Андан кийин эми Кыргызстанда ошо ачык айкын жанагындай бардык төлөмдөрүн төлөгөн ишкерлерге банк кредит системасында өзүнчө бир мындай жеңилдик, өзүнчө бир мындай программа болсо, ишкерлер ошого жараша дагы стимул болуп, ачык айкын иш алып барууга бир чоң шарт түзөт. Бул эл аралык тажрыйбада ошол сунуштар айтылган. Жумуш берүүчү менен кызматкердин мамилелерин расмий каттоосуна албетте социалдык төлөмдөрдүн жогору болуусу таасир этет. Кызматка болгон салыктар жалпысынан 37,25% түзөт. Жумушчу да, ишкер дагы мындай сумманы мамлекетке төлөөгө даяр эмес. Анын себеби мамлекеттик кызматтардын сапатынын төмөн болуусу. Ишкер дагы, кызматкер дагы эгер мамлекет өз кызматтарын сапаттуу көрсөтө албаса, ага төлөөнүн мааниси жок деп билишет. Экономиканын өнүгүүсү үчүн бизнести формализациялоо. Кыргызстанда каражаттын жетишсиздигинен улам бейформал сектордо калууга мажбур болгон компаниялар бар. Ошондой эле бейформал ишкердикти атаандаштыктагы жетишкендик катары көргөндөр да көп. Себеби ал чыгымдардын көлөмүн азайтат. Бардык формалдуулук менен иштеген ишкерлер атаандаштарына чыгашаларынын көптүгүнөн улам уттуруп коюшат. Ошондуктан мамлекет бул рыноктогу бардык катышуучуларга эрежелерди жеңилдете алат. Буга Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы мисал. Элмир Айже тигүүчү болуп иштейт. Ал өз убагында мамлекеттик кызматта иштеп пенсияга чыккан. Бирок үй бүлөнү баккан жалгыз баласына жардам берүү үчүн жаштар менен катар эле иштеп келет. Кожоюндун эмесине, ден соолугуна байланыштуу Бишкекке көчүп келгенбиз 10-жылы. 11-жылдан баштап мен швеяны тиккенди үйрөндүм. Ал өкмөттөн алган пенсиям азыр 6000 ал эчтекеге жетпейт. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагынын ички дүң продукциядагы үлүшү 6%-дын тегерегинде. Буга тигүү тармагы дагы кирет. 2020-жылы өлкө тигүү продукциясын 30.670.000 же 2.381.224.000 сомго экспорттаган. Кыргызстанда расмий катталган 52 тигүү цех фабрика бар. Алардын ичинен 10 ири, 13 орто жана 29 кичи цехтер. Бирок бул расмий гана цифралар. Дагы канчасы жашыруун иштеп жаткандыгы белгисиз. Элмира Сыдыкова дагы буга чейин Кыргызстандагы башка көптөгөн тигүүчүлөрдөй эле эмгек келишими жок иштеп келген. Туруксуз иш, туруксуз айлык акы, социалдык пакеттин жоктугу убагында Элмиреже да ушуларды башынан кечирген. Азыр ал иштеген фабрикада иш графиги бар, бардык шарттар каралган, айлык убагында банк эсебине түшөт.
Текстилтранс Кыргызстандагы тигүү тармагындагы бардык салыктарды, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү төлөп ачык иштеген аз сандагы компаниялардын бири. Буга алды менен компания өзү кызыктар. Тигүүчүлөр менен эмгек келишим түзүү менен компания кадрлар агымын токтото алган. Бул болсо кыргыз бизнесиндеги эң чоң проблемалардын бири. Транстекстиль Кыргызстанда мамлекетке салыктарды, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү төлөгөн аз сандагы тигүү компаниялардын бири. Буга эң биринчи компания өзү кызыктар болгон. Кызматкер менен болгон эмгек келишими Кыргызстандагы бизнестердин негизги проблемаларынын бири болгон жумушчулардын агымынан сактайт. Трудовые взаимоотношенияларыбыз жакшырды. Анан бизге ошондой бир жерде иштеп, така иштеп, өзүнүн кесипкөйлүгүн жогорулаткан адамдар көбөйө баштады. Жумушчуларга пайдасы, алар ошол ай сайын алган эмгек акысын неме кылса болот. Мындай кредит алганда, как неме катары, маалымат катары көргөзсө болот. Өзүнүн доходун, өзүнүн кирешесин тастыктай ала турган мүмкүнчүлүк болду аларга. Пандемия маалында Текстилтранс жана салкын фабрикалары өз ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Фабрикада маскалар, халаттар, коргонуучу костюмдар тигилип, бир жагынан компания өз тигүүчүлөрүнө жумуш менен камсыздаса, экинчи жагынан коомго пайда алып келип турду. Биздин төлөмдөр түшүп кеткен жок. 2020 жылы пандемияны эске алганда төлөмдөрүбүз ошол деңгээлде сакталды десем болот. Бирок биз толук жумушчуларыбыз менен ачык айкын иштөөгө жетиштик. Бишкектеги Кулброс компаниясында тигилип жаткан бул балдардын шымдары жакында Германиянын дүкөндөрүндө сатылат. Бир аз мурун фабрика германиялык ири ритейлер Алекс компаниясынын буйртмасы менен иштеп баштады. Буга чейин бул шымдар Бангладеште тигилип келген. Кулброс тигүүчүлөрдүн эмгектеги укугун коргоо, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү так төлөө менен Европа базарына чыга алды. Германия келип туруп, обязательно сөзсүз түрдө жумушчунун иштеген жерин карайт, кандай шарттарда иштеп отурат, кичинекей балдардын күчү эмгеги колдонулбайбы, жылуубу, отурган жери жылуубу, тамак ашы барбы деп ошолордун бери карайт. Фабрика 500 адамды жумуш менен камсыздайт. Өндүрүлгөн продукциянын 95% Россияга, Казакстанга, Белоруссияга экспортталат. Фабрика башынан эле ачык иштеп келген, бирок 27,25% өлчөмүндөгү социалдык төлөмдөр жана андан тышкары 10% киреше салыгы компанияга жана тигүүчүлөргө кыйла оорчулуктарды жараткан. Дагы башка, эгер мурун булардын чыгымын расмий көргөзгөндөн кийин биз айлык маянанын чыгымын дагы расмий көргөзө баштадык. Демек биз башка налог дагы бар, налог на прибыль деп коет. Ошол налогто дагы мына бизде чынында эле ушундай айлык маяна төлөйбүз деп тигил налогту канча чыкса ошончо көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Ар кандай гранттар бар, ар кандай проекттер бар, ошолорго дагы бизде чынында эле колубузда иштеп аткан адамдарды канча адам иштеп атса ушунча адам иштеп атат деп коркпой көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк, ачыкка чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Жогоруда сөз болгон документтин кемчилиги дагы бар. Бул мыйзамда каралган жеңилдиктерди азыр кичи ишканалар колдоно албай жатат, дейт Жия бизнес ассоциациясынын текстиль комитетинин төрагасы Амир Закиров. Бирок анын айтымында өкмөт бизнестин үнүн укканы бул алдыга карай чоң кадам болду. Но обратно же есть моменты, когда не все компании... Ошол эле учурда бардык эле компаниялар бул эмнеге керек, аны кантип ишке ашырыш керектигин түшүнүшпөйт. Эмне кылыш керек, кантип кайсы жерден каттоодон өткөрүш керек, кимге кандай отчет бериш керектигин да билишпейт. Кыргызстанда болгону бир же эки гана компания бул мыйзамды колдонуп, ачык иш алып барышат. Чындыгында бир дагы кошуна мамлекетте, Казакстанда, Өзбекстанда жада калса Россияда да мындай мыйзам жок. Бул режим ачык иштөөгө, конкуренттүү болууга жана мамлекетке инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекет дайым эле көбүрөөк салык жыйноого кызыктар. Салык жүгү канча азайса, казынага түшкөн киреше ошончо кыскарат деп коркуп, бир дагы чиновник социалдык салык реформасын жүргүзүүгө батын алган жок. Бирок Кыргызстанда салык түшүгүн азайтуу бюджетке салыктын көбүрөөк түшүүсүнө алып келгенин көрсөткөн сонун кейс бар. Бир нече жыл мурун Кыргызстандын IT сектору көмүскөдө болгон. Анын артынан мамлекеттик казынага салыктык төлөмдөр түшчү эмес. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анда 80% продукциясы экспортко кеткен IT компанияларга атайын салыктык режим киргизилген. Бул аларды көмүскөдөн чыгаруу максатында жасалган. Мыйзамга ылайык киреше салыгы 10%дан 5%га жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү 27,25%дан 12%га чейин төмөндөтүлгөн. Жыйынтыгында иш берүүчү менен жумушчу биригип 37,25%дын ордуна 17% гана салык төлөп калган.
Жыйынтыгында социалдык салык жүгү IT компаниялар үчүн дээрлик 55%га кыскарган. Демек, казынага төлөнгөн салыктар дагы кем дегенде 55%га кыскарышы керек болчу. Бирок жагдай тескерисинче өнүккөн. Мыйзам 2011 жылы кабыл алынганы менен күчүнө 2012 жылы кирген. Мыйзам иштеп баштаганына 2 жыл болгондон кийин эле Кыргызстанда катталган IT компаниялардын саны 167%га өсүп, социалдык төлөм түрүндө мамлекеттик казынага 1,5 миллион сомго жакын каражат төлөнгөн. Бул андан мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик 327%га көп болгон. Ал эми киреше салыгы түрүндө түшкөн каражат 4 эсе өсүп, жалпы суммасы 2 миллион сомдон ашкан. Кыргызстанда электр энергиясынын 90%дан ашуунун гидроэлектростанциялар өндүрөт. Климаттын өзгөрүүсү кесепетинен суу аз болгон циклдерде өлкөдө энергетикалык кризис жаралып, чектөөлөргө барууга аргасыз болууда. Бул Кыргызстандагы гана эмес, жалпы дүйнөлүк проблема. Мындан улам азыр дүйнөдө альтернативдик энергия булактарын иштетүүгө күч жумшоодо. Жакында кабыл алынган салык кодексинде Кыргыз өкмөтү кайра жаралуучу энергия булактарынын иштеткен жана жашыл технологияларды алып келген компаниялар салык жана бажы төлөмдөрү боюнча жеңилдиктер берген. Жашыл же кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиясы деп күн нурунан, суудан, шамалдан, жер астындагы энергиядан жана биоотундан алынган энергияны аташат. Казылып алынуучу нефть, газ жана көмүр сыяктуу булактардан айырмаланып, бул энергия булактары түгөнбөй жана улам кайталап колдоно берсе болот. Андыктан кайра жаралуучу энергетика булактары деп аталат. Анын үстүнө бул энергия булактарын иштетүүдө экологияга зыян келбейт жана климаттын жылуулануусуна таасир этпейт. Өкмөттүн анализине карасак, Кыргызстанда кичи гидростанциялар жылына 5-8 миллиард киловатт-саат, шамал станциялары болсо 44,6 миллион киловатт-саат, күн станциялары 490 миллион киловатт-саат. Ал эми биомассадан энергетика өндүрүп 1 миллиард 300 миллион киловатт-саат жылдык энергетика менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр өлкө бул потенциалдын болгону 1%-ын колдонот. Бирок бул энергия булактарынын эң эле реалдуусу күн менен суу. Күн энергиясын сиздин сурооңузга жооп башынан эле мындай кыска бирок так жооп берип коеюн. Менин баамдоом боюнча биз 0,1%-на деле жетпейбиз. Себеби дегенде бул эмне дегенди түшүндүрөт. Себеби дегенде бизде күн энергиясын пайдаланып, андан энергия алуу такыр колдонулбайт, кездешпейт деген нерсени түшүндүрөт да. Себеби дегенде бизде көп айтылат эмеспи, Кыргызстан гидропотенциалы күчтүү, анан жанакы тоолуу өлкө болгондуктан аккан суулардын биз болгону эле 10%-ын пайдаланабыз депчи. Бул жакшы статистика да, Советтер Союзунан бери келатканчы. А мен ошол статистикага каршы айта турганым, биз кечке эле ошо ГЭС же гидроэнергетика деп бербей, ошо күн энергиясын колдоно билүүнү эч ким изилдөө жүргүзгөн эмес да. Мисалы, илимий тастыкталган факт, Борбор Азия өлкөлөрү, күнөстүү өлкөлөр, Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, Тажикстан, Казакстан 300 күн күнөстүү күн бар жылда. Демек, эгерде бир жылда 365 күн болсо, бир 80ден ашык пайыз бир жылдын ичинде бизде потенциал бар ошол күн энергиясын пайдалануу. Ал эми күн андай деле көп тийбеген Европа өлкөлөрүн алалы, ошол эле Скандинавияны алалы. Мисалы, маалымат иретинде акыркы статистика боюнча Норвегия өзү Кыргызстанга окшогон өлкө, калкы 5 миллион, бирок эми баягы аянты чоң. Жалпы энергетикалык потенциалдын 80%-ы бул жана альтернативдик энергиянын булактарынан алынган энергия да, ошонун ичинде күн панелдери. Бул өлкөдө болгону 100 эле күнөстүү күн бар экен. Ал эми башка европалык өлкөлөрдө орточо 150 күн. Ошол 150 күн, 100 күндүк потенциалы бар өлкөлөр азыр толук кандуу ошол альтернативдик энергиянын булактарына өтүп жатат. Биз болсо 300 күнөстүү күнүбүз болуп, бул энергияга такыр көңүл бурбай жатабыз да, менин бул баамдоом боюнча. Бирок ошол эле маалда энергетиканы өндүрүү гана эмес, аны үнөмдүү колдонуу дагы алда канча маанилүү. Айрыкча турак жайлар жууланбаса, анда ага кеткен энергетика ар кандай жолдор менен бат чыгып, бул энергияны көп колдонууга, ал эми көмүр менен жылытканда атмосфераны көбүрөөк булгоого алып келет. Мындан тышкары генерациялоочу системаларды куруу убакытты талап кылса, жылуулук сактоочу системаларды үйлөргө бат эле орнотуп коюуга болот. По примеру Европы, правительство, которое хочет снизить, допустим, выбросы смога, вот Польша, к примеру, они стимулировали переход на автоматические угольные котлы, которые не дает смог, не выделяется дым, да.
Понятно, такая же ситуация в Польше. Люди не хотят сразу вкладывать. Они просто забирают старые печки, дают новые, и население платило всего лишь 20% стоимости, а 80% покрывало правительство. Да? Я всегда сравниваю с дырявым ведром, да, то есть в котором есть 20 дырок. У нас пытаются наливать в него, допустим, литр в минуту, а вытекает с него 1,5. Да, и все говорят, надо заливать еще больше, но никто не думает, что надо просто эти дырочки заткнуть. И вот каждой дырочкой есть вот эти утечки, лампочки, неэффективные технологии. Вот, к примеру, в Европе запрещено использование оборудования любого, даже бытового, если оно не относится к классу А+. У нас можете привести хоть, я не знаю, класс F, да, потому что никто не контролирует, не регулирует эту сферу. Бул жашыл технологиялар мамлекеттин масштабында эле эмес, ар бир үй чарбасы үчүн дагы пайдалуу. Бирок аны коюуга көптөрдүн чамасы келбейт. Андыктан бул тармактагы рынокты жандандырып жана стимул кылуу үчүн мамлекеттик колдоо зарыл. Жеке сектордагы баягы креативдүү ишкерлердин же болбосо чет өлкөдөн, чет жактан көрүп келген жакшы практикаларды көрүп келген ишкерлердин демилгеси менен күчү менен сейрек кездешкен долбоорлор же болбосо ошондой күн энергиясын же башка альтернативдик энергияны пайдаланган эмелер бар, мисалдарчы. Бирок алар эми бул баягы деңиздеги эле бир тамчыдай да, анда айта келсек. Себеби дегенде мамлекеттик же болбосо өкмөттүк бир концепциялоо, программалоо, ар кандай атаса болот да, бирок демилге жок. Демилге жок. А демилге эмне себептен жок? Себеби түшүнүк жок. Менин оюм боюнчачы. Эгерде түшүнүк болсо, менин оюмча, ошол багытта кичине бир кыймылдар же болбосо бир аракеттер болмок да. Себеби дегенде биздин тилекке каршы жеке эле энергетика тармагында эмес, бүт эле ошо экономика тармагында мындай байкап отурсаң, эме дейт, аябай эле чектелгенбиз да. Баягы чектелгенбиз деген эме эмес, экономикабыз эмес. Биздин баягы ой жүгүртүүбүз же болбосо ошол экономикадагы креативдүүлүгүбүз абдан чектелген. Себеби дегенде кечке эле көмүр жагышыбыз керек, же болбосо тезектерге эле дейт, же болбосо башка булактардын эле баягы Советтер Союзунан кандай кенди казсак ошондой эле казып атабыз. А бирок 21-кылымда өлкөлөр азыр эбак эле башка жакка кетип калышкан. Ошол энергия сектордочу, өнүккөн өлкөлөрдө алалы. Эмне себептен биз ошол мамлекеттик деңгээлде жеке ишкерлерге преференция түзүп, же болбосо ошо стимул түзүп, шарт түзүп бербейбиз. Эгерде шарт түзүлсө, шарт деген эмне? Бул деген эгерде жеке ишкер ошол күн панелин алып келип, электр энергиясын өндүрүп, кайра эле мамлекетке сатса, кандай баага сатып алат? Эгерде ошондой оюн эрежелери так болсо, менин оюмча ошондо бир алдыга жылыш болмок да, бир умтулуу болмок. 2020-жылдын 15-ноябрында жашыл энергия багытындагы өндүрүш жана жеткирүү боюнча токтом күчүнө кирип, ал жашыл энергетика тармагындагы жаңы эрежелерди аныктаган. Ал боюнча өндүрүш, энергетика жана генчтетүү боюнча комитет рыноктун катышуучуларына күбөлүк берип, ал күбөлүк компанияларга мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктерди колдонууга мүмкүнчүлүк ачкан. Азыркы күндө ошо Кыргызстандагы салык кодексинин ичинде ошол жашыл технологияларды же болбосо жашыл экономикага жол берчү мераларды колдонуу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Бул мүмкүнчүлүктөрдү ошо биз Жашыл Кыргызстан ассоциациясынын атынан жылдай сунуштаганбыз. Анан Министерство экономика жана коммерция менен биргеликте бул ишти алып барып, анан азыркы күндө ошол жаңы 3 статья кошулду да. Бул эң биринчиден ошол жашыл экономикага керектүү технологияларды колго алуу. Бул мисалы үчүн энергияны натыйжалуу колдонуу, ошону менен ресурстарды үнөмдөөгө жардам берчү технология. Булар эмне болушу мүмкүн? Ошол эле мисалы үчүн азыркы күндө өнүгүп жаткан тепловой насос деп айтабыз, же болбосо үйдү жанагы жылуулоого, жылытууга жана вентиляция, кондиционированияга колдонуучу технологиялар, ошол эле энергия эффективдүү жарык берүү системалары, андан тышкары үйдөрдү жылуулоо материалдары, анан ошол эле мисалы үчүн айыл чарбасында алсак тамчы сугаруу системалары,
энергия натыйжалуу атайын сордургучтар, насостор, ошонун баары, көп нерселердин баары негизи ошол энергияны эффективдүү колдонуучу аспаптарга жана инструменттерге кирет да. Бул тармактагы жеңилдиктер жаңы салык кодексинде дагы каралган. Таштанды менен күрөш, өндүрүш жана экспорт. Ушул 3 факторду бир жерге топтоп, жакында эле жаш улан кыздардын тобу Бишкекте желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүчү завод ачышты. Ушул эле топтун демилгеси менен буга чейин Кыргызстан боюнча жалпысынан 500дөн ашуун бөтөлкө түрүндөгү урналар орнотулуп, алар айына 10 тоннага чейин пластик топтошот. Бигрин командасы муну менен токтобой бул желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүнү чечишкен. Ал эми ал жакта даярдалган экинчи этаптагы сырьё Орусияга жиберилет. İşletip birinci prodüksiyalarda alıp göreli. Biz болгону ушундай бир урна жазайлы. Ал урна менен ушундай кичинекей кадамдар менен дагы баягы бир нерсени өзгөртсө болоорун элге көрсөтөлү. Балким ушул нерседен кийин башка экоактивисттер ушул нерсени колдоп, ушундай урналар көбөйүп кетсе, элдерде ушундай маданият пайда болсо, биз үчүн жеңиш деген эле бир ой менен биринчи урнаны жасаганбыз да. Анан биринчи урнаны жасап атканда баягы негизги биздин максатыбыз бул мусордон арылуу да, таштандыдан арылуу. Ошол убакта ошо Туркиянын бир жасаган методу бизге жакты. Алар мындай теория айтып атат, дароо 3-4кө бөлүп жыйнай турган кылсак, адамдарга ал нерсени үйрөтүү абдан кыйын. Эгерде этап менен биринчи бир эле түр мусорду бөлүп жыйнаганды үйрөтүп алсак, анын жанына экинчисин, үчүнчүсүн кошсок, бул нерсеге жетүү оңоюраак деп. Абдан кубандырган ушундай жакшы моменттер бар. Биринчи момент бизге Оштон жазып, Ошто дагы ушундай силердин урналар бар экен дегенде аябай сүйүндүк. Анан кийин өзүбүз каракол корсок, караколдор да биздикинде урна турат. Анан кийин билдик да, бардык региондо биздикинде урналар бар экен да. Ошону көрүп аябай сүйүндүк. Демек биз баштапкы кыялыбыз, башка элдер колдоп кетет, ушундай нерсе пайда болот деген нерсе, демек ишке ашыптыр да. Мен 2019-жылы Чехия мамлекетинен келгем. Менин досторум да барды, көбү чет өлкөдөн окуп, башка жерге чыгып кетип, башка жерде бизнес кылуу мүмкүнчүлүгү барыбызда болгон, сөзүн ачыгы. Башка жерде бизнес кылсак, азыркы убакка чейин короткон энергиябызды башка мамлекетте коротсок, мындан көбүрөөк жыйынтык алмакпыз да. Анан бирок ушу Кыргызстанда кылалы дедик. Эми кандай гана болбосун, мен көп эле өлкөлөрдө жүрдүм. Баары өз өлкөңө жетпейт да. Анан башка өлкөлөрдүн өнүгүп атканын, коңшу Казакстандын өнүгүп атканын көрүп, ичиңде бир аз мындай ыза сезим пайда болот да. Неге бизде болбойт, неге биз аны нерсени кыла албайбыз. Балким ушундай элибиз ушундай бир акылы жетпейби, элибиз эмгекти жаман көрүү, мындай күнөө биздеби деп ойлойсуң, бирок маданияты бизде эле болгон, элинин сабаттуулук деңгээли, культурасы, бардык нерсеси бизде эле болгон, биздин кошуналарыбыздын өнүгүп атканын көрүп, өкүнөсүн эмнеге ушул нерсе бизде болбойт депчи. Албетте биздеги саясий окуялар, баягы стабилдүүлүктүн болбогону, ушунун баары негизги факторлор да, баягы чоң капиталдардын чыгып кеткени же болбосо түз инвестициялардын азыр Кыргызстанга кирбей жаткандыгын. Бирок ушундай маалда эгер өзүбүз дагы кача баштасак анда эмне болот? Бул нерсе болбойт го дейм да. Ошондуктан биз башынан баштап башка өлкөдө бир нерсе кылсак болот дегенди ойлонгон эмеспиз. Мусор полигонго жетпеш керек. Биздин негизги маселе ошол болгон да. Полигонго жеткирбей сорттоп алып калсак гана ал нерсе экономикалык жактан баягы кирешелүү боло турчу бир нерсеге айланат да. Ошол рискти жок кылыш үчүн биз ошол биздин урналарыбызды колдонобуз десек болот да. Себеби биздин урналарыбыз аркылуу топтолгон пластик бул кайра иштетүүгө эң ыңгайлуу пластик, таза пластик. Себеби үй чарбаларынан ар кандай соода түйүндөрүнөн чыккан баягы жаңы эле колдонулган пластикти алабыз да. Ошон үчүн баягы негизи биз бул нерсени кылып атканда башынан биз бир бизнес катары көрбөдүк дебедикпи? Ошол биз бул табигый жол менен келген нерсе да. Бирок албетте завод ачаарда ушуну ачсак болобу, болбойбу, бул өзүн өзү актайбы деген нерселерди ойлонгондо баягы көп негизги биздин рисктерди биз алдын алып койгонубузду түшүндүк да. Ушундай жолдор мененчи. Анан мүмкүнчүлүктөр болсо абдан көп. Себеби Кыргызстанда мындай мусорду кайра иштетүүчү мекемелер дээрлик жок эсе. Бул Капитал командасы тарабынан даярдалган апталык экономика жана бизнес жаңылыктары болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.